Мына башында мага да чоочун карап жүрүштү. Бул эмне деген? Неужели Ташиев взятка албайт? Неужели Ташиев сатып алса болбойт? Неужели бул байлыкка кызыкпайт же башка нерсеге кызыкпайт? Жок, муну биз кызыктырабыз деп аракет кылып көрүштү. Ар түрдүү случайлар болду. Тим эле үрөй учурган, чачың тик тура турган случайлар болду. Менин үйүмө чейин коробка акчаларды көтөрүп келгендер болушту. Мына ушуну чечип бериңиз деп. Аларды чечмек тургай кайра өздөрүн жазалап, каттуу жазалап. Ошондон кийин алардын бардыгы бир жагынан түшүнүштү. Мына башында баягы ушу коррупция менен күрөшөбүз деп биз буларга каттуу, аеосуз күрөш ачкан маалда бизди жаман көргөндөр да көбөйгөн. Ой, калп эле бизди жаман көрсөтүп токтоп калар бекен деп бизди коррупционер деп да чыгарды, пара алгыч деп да чыгарды, ар нерсе деп чыгарышты. Бирок акыр аягына келгенде коомубузда бүгүнкү күндө коомубуздагы мындай ишенип калды да. Ишенип калды. Биз чынында коррупцияга каршы күрөшүүнү алдыбызга максат кылып койгонубузду, мамлекетибиздеги түзүлүштү, акыбалды оңдошубуз керек экендиги биз максат кылып койгондугубузду коомубуз түшүнүп калды. Мындан ары дагы ошол коррупцияга каршы күрөшүүнү токтотпостон акыр аягына чыгарышыбыз керек. Эгерде Кудай буйруп ден соолук берип тынч тура турган болсок, мен ойлоймун, буквально уже 1-2 жылдын ичинде коомубуз такыр өзгөрөт деген ойдомун. Негизи эле ушул коррупция менен каршы күрөшүүгө мына аюусуз күрөш болгонуна карабастан канчалаган каражаттар, миллиарддаган каражаттар казынага кайтарылды. Бирок ошого карабастан бул эл аралык уюмдар тарабынан белгиленбей келет да. Анча ошого эмне себеп деп ойлойсуз? Эми мындай да, эл аралык уюмдар, кээ бир эл аралык уюмдар өздөрү коррупциялашкан. Муну ачык айтыш керек да. Мына азыр коррупцияга каршы мамлекеттердин рейтингин чыгарып жүрбөйбү? Ошолор биздин мамлекеттин, Кыргызстан мамлекетинин эл аралык уюмдардын арасындагы аброюн кайра түшүрүштү да. Бир нече жолу ылдыйга түшүрүштү да. Тепкичке ылдыйга түшүрүштү. Эми ал эч нерсени өзгөртпөйт. Эмне үчүн? Себеби биздеги 2020 жылга чейинки коррупциялык элементтер, коррупциялык акыбал менен азыркы коррупциялык элементтер менен коррупциялык акыбалды салыштыруу болбойт. Биз кыйла өзгөрдүк, коомубуз өзгөрдү, мамлекеттик органдар өзгөрдү. Коррупция деген мыйзамдарды катаалданттык. Токтоду. Да, бизде азыр коррупция бир ылдыйкы ченемдерде болуп атат, азыраак болуп атат. Бирок алар деле токтойт. Аларга деле азыр мыйзам таасирин берет. Биздин ишибиз, биздин кылган аракетибиз таасирин берет. Токтоду. Бирок биз чет элдик ошол коррупциялык рейтингти түзгөн уюмдар булар саясатташып кетишкен да. Бүгүнкү күндө мен мындай факты түрүндө айтып коеюн. Бүгүнкү күндө Кыргызстан коррупцияга каршы күрөш, уюшкан кылмыштыкка каршы күрөш боюнча эң алдыңкы орунда. Мурдагы союз мамлекеттеринин арасында. Туура биз азыр европалык же башка өнүккөн өлкөлөрдүн деңгээлине чыга элекпиз. Аны үчүн биздин экономикабыз көтөрүлүш керек. Аны үчүн биздин аң сезимибиз өзгөрүш керек. Бирок биз ошого багыт алдык. Биздин рейтингибиз бүгүнкү күндө кыйла жакшырыш керек эле. Бирок аларга анын кереги жок болуп атат. Ошондуктан биз алардын берген баасына карабастан өзүбүздүн күчүбүздү мындан дагы күрөшүбүздү күчөтө беребиз. Мамлекетибиздеги коррупциянын деңгээлин азайтыш эмес, биз коррупциялык элементтерди такыр жоёбуз. Биздин алдыбызга койгон максатыбыз боюнча 2026 жылдын аягына чейин коррупциялык элементтер Кыргызстанда өтө мындай ылдыйкы акыбалга түшөт. Биринчиси бул билесиздер 2020 жылга чейинки биздин жүргүзгөн мониторингдорубуз негизинде коррупциянын деңгээли 70-80% тегерегинде болгон. Кайсыл ишканага барба, кайсыл мамлекеттик органга барба, күч структураларына барба, кайсыл ишти аткарба, бардыгы коррупция аркылуу гана бүтүп турган.
пара алуу, пара берүү, кызматынан кыйынчылык менен пайдалануу, акча бербесең ишиң бүтпөйт, акча бербесең жумушуң алдыга жылбайт, акча бербесең мамлекеттик кызмат сага кызмат көрсөтпөйт, жана акча бербесең өзүң издеп жүргөн акыйкатты таба албайсың болуп калган да. То есть 80%ке чейин мамлекет коррупцияга илешип кеткен. Бүгүнкү күндө коррупциянын деңгээли 30%ке чейин түштү. 30%ке чейин түштү. Бирок бул чек эмес биз үчүн. Биз үчүн коррупциялык элементтер 10%ке түшкөндө коомубузда дээрлик коррупция азаят. Жок болуп кетпейт, бирок дээрлик азаят. Коррупциянын жоктугуну бардык элдер сезе баштайт. Мына ошондо гана биз максатыбызга жетебиз. Ошондуктан бул максатка жетүү биздин дагы алдыбызда турат. Биз буга аракет кылабыз. Буюрса ишибизди улантабыз. Негизи ушул коррупция менен күрөшүүдө кимдер утат, кимдер утулат? Эми коррупцияга каршы күрөшүү учурунда өтө көп олуттуу маселелер көтөрүлөт. Мен мына бир нерсени айтып коеюн. Бул коррупцияга каршы күрөшүү бул жөнөкөй эле бир кылмышка каршы күрөшүү эмес. Бул жөнөкөй эле бир мафияга каршы күрөшүү эмес. Бир топко каршы күрөшүү эмес. Коррупцияга каршы күрөшүү дээрлик бир доордун катмарына каршы күрөшүү. Доордун катмары деген эмне? Мына мен айтып коеюн, жана башында айтып өтпөдүмбү? Мамлекеттикти мүлктү менчиктештирүү. Ошол нерсеге кимдер катышкан? Ошол маалдагы мамлекеттик чиновниктер. Азыр менен капа болушпасын, ошол маалда мамлекеттик чоң кызматтарда иштеп жүргөн адамдардын бардыгы коррупциялык элементтерге катышкан. Себеби мамлекеттен менчиктештирип алышкан мал мүлктү. Ошо мал мүлктү менчиктештирип алып туруп, ошонун эсебинен байышкан. Ошонун эсебинен мына 20-30 жылдан бери байып келишти. Так. Анан ошолордун бардыгын биз келип мыйзамга такап, мыйзамдын негизинде алардан биз тартып мүлктөрүн алып мамлекетке өткүздүк. Ошолордун баары бизди жакшы көрүп атабы? Жакшы көргөн жок. Бул бир доордун адамдары, бир катмар. Мамлекетте жашаган чоң катмар. Ал жерде 5-10 миң эмес, 100 миң адам эмес, керек болсо миллиондогон адамдар бизге каршы биздин кылып аткан иштерибизге тоскоолго аракет кылып, ошолорго жакпай атат. Ошолордун мал мүлкүн алып мамлекетке өткүзгөндүгүбүз, ошолордун негизинде бүгүнкү күндө мамлекетте жүргүзүп аткан өзгөрүштөр, социалдык инфраструктуралар, мектептер, бала бакчалар, жолдор жана чоң мына ишканалар өнүгүп өсүшү, элдин жашоо турмушунун өзгөрүшү аларга жакпай атат. Себеби ошо маалда ал адамдар гана, кайсыл бир коомдун бөлүгү гана бай жашап калган, ал эми негизги бөлүк кедей кембагал болуп кеткен. Ошолорду кайсыл бир деңгээлде теңдештирүү биздин ишибиз болгон. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен сиздерге бүгүн отчет берейин деп чыктым. Сиздерден чогулган акча 450 миң болду. Биз мындан 3,5 жыл мурун Ош-Бишкек жолунда катуу жол кырсыгына кабылып, балам баса албай калган. Башында аппарат менен, азыркы учурда аппарат менен жашайт балам. Балам 4кө чыкты. 4кө чыкса да ошо баса албай жатат. Сиздерден сураныч, баламдын акыркы операциясына жардам кылып кетиңиздер. Дагы да кайрымдуулукка муктаж болуп турабыз биз. Операция Түркия мамлекетинде болгондуктан 45 миң улар каражаты керектөлүүдө, бизде андай сумма жок болгондуктан сиздерден кайрымдуу кыргыз элине жардам сурап кайрылдык. Сиздерден суранарым, баламдын басып кетишине себепкер болуңуздар. Аллах таалам баарыңыздардан ыраазы болсун. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен. Сиздерден суранарым, ушу балам дагы көптүн катарында басып ойноп кетүүсүн каалайм. Мен дагы кайрымдуу кылып коюңуздар, кайрымдуулукту сиздерден сураныч. Башка балдардай болуп ойноп, күлүп жүрүүсүн каалаймын. Жол кырсыгынан улам ушу балам баса албай, ушу смесь ичет, балам сүт ичип ушул менен жүрөт. Реквизит номерлер бардыгы өзүмө караштуу. Мбанк 0300 Кутманбек С деп чыгат, өзүмдүн бир тууган энем. Кайрымдуулук кылып коюңуздар, сиздерден сураныч. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 7807 Кундузай деп чыгат, ал да өзүмдүн сиңдим.
кайрымдуу кылып кетиңиздер. Сиздерден сурайт, баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун.